региондорду өнүктүрүү баардыгына да дал келе турган иш-чара самалып болуп турат. Эне дейм, мындан 2 ай мурун өзгө курамдыкка шарт түзүү максатында өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине дагы участкалык инспекторлорго үй куруу, ал жерде шарт куруу ушундай бир самалыкты бүтүргөнбүз. 1 ай мурун Сопу райондук ички иштер айылдык ички иштер бөлүмчөсүнүн имаратын заманбап жатаканасы менен куруп бүтүрүп, мына бүгүн Ош областтык ички иштер башкармалыктын медицина кызматынын капиталдык ремонттон өткөзүлүп, жана Ош областтык ички иштер башкармалыгынын имаратында кыргыз милициясынын 95 жылдыгына арналган аллеянын дагы ачылуу аземинде турабыз. Урматтуу коноктор, ардегерлер, башынан сиздер дагы активдүү жардам берип бул имараттын курулушуна туруп бердиңиздер. Демөөрчүлөр дагы ар кандай моралдык, финансалык жардам берип, мынантип бизге жардам берип бүтүрө берди. Буну биз кылмыштуулук менен күрөштө калкка тынччылык каалоо деп баалайбыз. Ал эми райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисине ыраазычылык, өздүк курамына да терең ыраазычылыгын ички иштер министри Кашкар Астаханович Жунушалиев белгилеп кетти. Өзүмдүн атымдан дагы Ош областтык иштер башкармалыгынын жетекчилик жана өздүк курамынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Кайрыларым, халк менен сый урматта, мыйзамдын алкагында гана жумуш алып барышыңыздар керек. Жаштарды чыныгы офицер деген наамда бийик тутуп, планканы бийик кармап, кыргыз милициянын аброюн биз көтөрүшүбүз керек, урматтуу эстештер. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин буйруктарын жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын сыйлоо буйруктарын жеткирүү үчүн сөз милициянын полковниги Сатаровго берилет. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин сыйлоо жөнүндө буйругу Ош облусунун аймагында коомдук коопсуздукту сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө Ош облустук ички иштер башкармалыгы менен тыгыз иш жүргүзүп, ошондой эле материал базаны чыңдоодо зор салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын милициясынын 95 жылдык юбилейлик медали менен милициянын подполковниги Зикир Мартбек Токтомаматович Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги сыйланат. Милиция подполковник Зикиров сыйланган үчүн келди. Атамекенге кызмат кылам. Кыргыз милициясынын өсүп өнүгүшүнө, коомдук коопсуздукту сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоодо кошкон зор салымдары үчүн буйрук кыламын. Төмөндөгү Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлери сыйланышсын. ИИМдин кадырман медали менен Амираев Руслан Токтогулович. Кубатов Медербек Өмүрзакович ИИМдин ардагери медали менен сыйланат. Буйруктарга кол койгон министр милициянын генерал майору Жунушалиев. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын сыйлоо жөнүндө буйругу коомдук коопсуздукту, кылмыштуулук менен күрөшүүдө Каракулча райондук ички иштер бөлүмү менен тыгыз байланышта иш жүргүзгөндүктөрү жана материалдык техникалык базасын чыңдоодо өздөрүнүн зор салымдарын кошкондуктары үчүн буйрук кыламын. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ардак грамотасы жана баалуу белеги менен Исмаилов Чыңгызбек Шамшиевич Гидробетон строй жетекчилиги чектелген коомдун башкы директору. Ош кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткаргандыктары, жамааттык коомдук иштерине жигердүү катышкандыктары, ошондой эле Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратын оңдоп түзүүдө жана жаңы имарат курууда жасаган алгылыктуу иштери үчүн буйрук кыламын. Төмөнкүлөр сыйланышсын.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ардак грамотасы менен жана баалуу белеги менен милициянын майору Абдыкалыков Улукбек, Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн жигит көбүнүн начальниги. Милициянын капитаны Орунбеков Турсунбек Кенейбаевич, Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн милициянын участкалык уполномоченныйы. Милициянын ага лейтенанты Бакиров Акылбек Үсөнович, Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүгүнүн начальниги. Полковник аға лейтенант Бакиров атайын сыйлық алып келді. Милициянын кенже лейтенанты Ырысбек Уулу Айылчы, Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө боюнча участкалык инспектору. Полковник кенже лейтенант Ырысбек Уулу сыйлық алуға келді. Рахмат, саламатсыз. Арзактуу милиция кызматкерлери, Алик Абсаматович, бүгүнкү бул жакшы саламалык менен бул биздин областта биринчи эмес, азыр алдыда айтылып кеткендей, үчүнчү объект болот. Бул темирчилердин жардамы менен салынат. Ушундай милиция кызматкерлеринин жашоо шартын, иш шартын жакшыртуу боюнча. Эми республикабызда болсо бир топ жакшы иштер жүрүп атат. Ошонун бири урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен жарыяланган соттук, укуктук реформа жүрүп атат. Ошону ишке ашырууда сиздердин кызматыңыздар, айрыкча ушул милиция кызматкерлеринин кызматы өтө жакшы, жигердүү десек болот. Куттуктоо үчүн сөз Каракулча райондук администрациясынын башчысы Аким Дыйканов Примберди Ашырбаевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катчылары, урматтуу Узарбек Казыевич, урматтуу Малик Абсаматович. Чындыгында да бүгүн Каракулча жарыясында аябай жакшынакай иш болуп отурат. Бул урматтуу биздин президентибиз Сооронбай Шарипович үстүбүздөгү жылдын 27 февралында бүткүл республика боюнча аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог конференциясын өткөзүп, жергиликтүү бийлик органдарына чоң тапшырмаларды койгон болчу. Ошол тапшырмалардын бири райондон чыккан ири ишкер меценаттардын өзүнүн туулган жеринде ишке тартып, аймактарды өнүктүрүү боюнча салымын күчөтүү боюнча тапшырмалар берилген боюнча, ушул тапшырмалар боюнча районубузда бир топ жакшы иштер болду. Анын ичинде ушул райондук ички иштер бөлүмүнүн кошумча имараты мына кыска убакыттын ичинде бүгүн пайдаланууга берилип атат. Ушул бюджеттик каражаттардан бир сом да жумшалбай туруп, ушундай чоң уюштуруучулук иштин натыйжасында райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамынын киришүүсү менен жалпы районубуздун ишкерлеринин катышуусунда, анын ичинде сөзсүз бүгүн белгилеп коюшубуз керек. Ошол Малик Абсаматовичтин да салымы чоң, себеби бүткүл ушул марафон өткөзүп, уюштуруп, ушул ишке биздин ишкерлерибизди жакшы тартышып, мына районубуздун коомчулугунун, жалпы районубуздун ушул коомчулугунун жардамы менен ушул бүгүн пайдаланууга берилип атат. Урматтуу Узарбек Казыевич жана президентибиздин тапшырмасы боюнча эки маалымат айтканча таянуучудан пайдаланып, бүгүнкү күндө аймактарды өнүктүрүү боюнча бюджеттин каражаттары жок. Жалаң гана демөөрчүлөрдүн эсебинен үй жокторго Каракулча району боюнча бүгүн 10 үй курулуп пайдаланууга берилди. Мындан сырткары 15 үй жокторго 15 саам үй алып берилди. 2 спорт зал демөөрчүлөрдүн санынан бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Бүгүн дух берип аткан мииминде милиция кызматкерлерине губернаторубуз жана акимибиз жана ички иштер башкармалыгынын начальниги Малик Абсаматович. Мына бүгүн өтө жакшы күн болуп отурат, урматтуу туугандар. Бул зданияны, биринчи зданияны курганда биз катышкан элек. Ошондо жаш балдар элек.
Şimdi oturata aldı 90'ga çıkıp aldı arttı mına 60'tağız. Emi mınандай bir çoğun bizde merepiratoda bu zdaniyani kuruş için ең адамдын ерки керек. Ушул еркти тапкан ушул ички иштер бөлүмүнүн начальниги ушул энибиз. Анан кийин ички иштер бөлүмүнүн башкармалыгынын начальниги ушундай инициатива көтөрүп, мына биз ардагерлер ошол келип ушул жерде кабар алып турдук. Обед советине анча пенсиябыздан жардам берип турдук, биз да сүйүнүпчү. Инициативасын көтөрүп ушул жардам берип. Анан урматтуу туугандар, милиция кызматкерин значит, башка ел дагы ушул жашаган райондогу чыган жигиттер да жакшы көрөт экен. Эмнеге дегенде мына марафонда өздөрүн көрсөттү. Мындай зданияны куруш азыркы кезде, азыркы ушул убакта өтө кыйын нерсе. Ушуларга чоң рахмат. Ушунчалык зданияны куруп, ушундай убагында биз кабинеттерде жатат элек, эс алып ушул жерде. Дежурный частта жатат элек. Эс алышка эч бир убакыт деме условия жок да. Муну азыр заңгыраган гостиница душу менен куруп берип отурат. Каракулча райондук иштер бөлүмүнүн 2 жылдан бери өздүк курамы саны көбөйгөндө андан сырткары үстүбүздө жылдын 1-январынан баштап жаңы мыйзамдар кирип, жаңы кошумча кызматтар штатка киргизилген. Ошого байланыштуу жумуш бөлмөлөрүнө муктаж болгон. Андан сырткары бул жерде дээрлик 30% кызматкерлер башка райондордон келип иштешет. Жатканга баягы турак жайларга муктаж болгондуктан ушул көп жылдардан бери бул ушу зарыл болчу да. Жетекчилик ички иштер министринин жетекчилиги тарабынан 1-январдан баштап ошол кошумча имаратты куруу боюнча чечим чыккан. Бул чечимди ушул жергиликтүү эл калк биз ошол бюджеттен күтүп отурбайлы, биз демөөрчүлүк кылып курбайлы деп өздөрү демилге көтөрүшүп, жалпы эл колдоп кетип, өздүк курамдагы жанынан акча топтоп, атай марафон уюштуруп, жалпы сметалык баасы 2.600.000 сомго ушул жарым 2 кабат, жалпы 6 бөлмөлүү бул жерде жумуш орду, андан сырткары 6 бөлмө жатакана, архив жана баягы далил буюмдарды сактоочу кампа ылайыкташтырылып салынды. Бул дээрлик 4 айдын ичинде бүткөрүлдү да. Бул негизинен эле ошол жергиликтүү калктын, демөөрчүлөр, ишкерлердин колдоосу менен бүтүп кетти. Мен Ош облустук иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Ашырбаев Жеңишбек, милициянын подполковниги. Саламатсыздарбы, мен жакшы жергиликтүү иштер боюнча милициянын лейтенанты Жумаев Жолдарбек. Ушул бүгүнкү иш-чара жакшы өттү деп эсептейм. Себеби 3,5 ай мурда Ош областык ички иштер башкармалыгынын начальниги Нурдинов Малик Абсаматовичтин, Каракулча райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Зикиров Мартбек Токтомаматовичтин жана Каракулча райондук ички иштер министри, ички иштер органдарынын аксакалдарынын инициативасы менен ушул бизге жаңы бөлмөлөрдү жана ошондой эле ушул жатакананы куруп берүү боюнча жакшы иш маселе көтөрүлүп, ошонун айынан Каракулча айылынын тургундары, ишкерлердин жана башка атуулардын демилгеси менен, колдоосу менен ушул бүгүнкү мекеме кошумча бөлмөлөр курулуп ишке берилди.
бардығына ыраазычылык билдиребиз.